Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Бразилия. Бразилия Латын Америкасында жайгашкан федеративдүү Бразилия республикасы. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты Бразилия мамлекетинин түзүлүшү, алган орду, өнөр жайы, калкы, жаратылышы боюнча кеңири маалымат алабыз. Сабактын жүрүшүндө ой жүгүртүүбүз өсөт, анализ берүү менен, салыштыруу менен логикабыз өнүгөт. Алган билимдерибизди практикалык иштерде колдоно алабыз. Бразилия федеративдүү республика. Аянты 8,5 миллион километр квадрат. Калкы 2018 жылкы каттоону боюнча 209,5 миллион адам. Борбор шары Бразилия. Бразилия өлкөсүнө кыскача мүнөздөмө. Бразилия тропикалык гигант. Латын Америкасында эң чоң өлкө жана өзгөчө субрегион. Бразилия дүйнөдөгү жаратылыш ресурстарына бай өлкөлөрдүн бири. Өлкөдө 50дөн ашык ар түрдүү минералдык чийки заттар рууда түрүндө казылып алынат. Суу ресурсу, гидроэнергетика, токой ресурсу көп. Бразилия калкынын саны боюнча 5 ири өлкөгө кирет. Анын калкы жылына 2,5 миллион кишиге өсүп турат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн үчүнчүсү. Латын Америкада ички дүң продукцияны өндүрүү боюнча биринчи орунду ээлейт. Географиялык абалы. Бразилия дүйнөдөгү эң чоң өлкөлөрдүн бири. Аянты боюнча 5-чи орунда турат. Түндүктөн түштүккө карай 4320 километрге созулуп, 10 мамлекет менен чектешет. Түндүгүнөн Франциялык Гвиана, Суринам, Гаяна, Венесуэла, батышынан, түндүк батышынан, түштүгүнөн Парагвай, Аргентина, Уругвай менен чектешет. Кургактыктагы чек арасынын узундугу 16.000 километр. Чыгышынан 7,4 миң километр аралыкта Атлантика океаны менен чуулганат. Чоң порттор жайгашкан. Изилдөө тарыхы. 1500-жылы Бразилияны португалиялыктар басып кирген. 300 жыл бою колония болуп келген. Европалыктарды алмаз менен алтындын көптүгү кызыктырган. 18-кылымда Бразилия дүйнөдөгү алтындын теңин берип турган. Жергиликтүү калк, индейлер кырылган жана ассимиляцияланган. Негрлерди Африкадан кул катары алып келишкен. 1822 жылы Бразилиянын көз каранды эместигин жарыялаган. Жаратылыш шарты. Жеринин бетинин көпчүлүгү Амазонка ойдуңу. Бразилия бөксө тоосу ээлеп жатат. Амазонка дүйнөдөгү эң чоң ойдуң болуп эсептелинет. Миңдеген суулар Амазонка дарыясын түзөт. Климаты ар түрдүү экватордук, субэкватордук, тропиктик жана субтропиктик типтерге бөлүнөт. Климаттык шарты тропиктик, субтропиктик, айыл чарбанын өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Бразилияда тузсуз суунун запасы өтө көп. Себеби суусу мол, эң чоң дарыя Амазонка агып чыгат. Амазонка дарыясынын узундугу 6400 километр. Кен байлыктары. Өлкөдө ар түрдүү кен байлыктардын зор запастары бар. Алар темир рудасы, боксит, алтын, марганец, берлий, ниоби, рутина,
Азбес кендери боюнча дүйнөдө алдыңкы орунду ээлейт. Бразилия дүйнөдө темир рудасынын запасын экспорттоо боюнча алдыңкы ордунда турат. Каражаз темир кени запасы 18 миллиард тоннаны түзөт. Тазалыгы 65% түзөт. Калкы өлкө калкынын саны боюнча 4-орунда. Калктын этникалык курамы өтө татаал. 54% европалыктар тукуму, португалиялыктар, италиялыктар, испандыктар, немецтер. Ал эми калктын 5% негрлер түзөт. Алар Африкадан алынып келинген кулдар. 30% мулаттар, метистер, самбо жана башкалар түзөт. Калктын орточо жыштыгы 1 километр квадратка 20 киши туура келет. Чарбасы Бразилия агрардык өлкөдөн индустриялык агрардык өлкөгө айланды. Акыркы жылдары жаңы индустриялык өлкөлөрдүн катарына кошулуп жүрөт. Мисалы, Сингапур, Тайвань, Түштүк Корея, Бразилия. Бразилиянын ички дүң продукциясынын көлөмү боюнча $300 миллион дүйнөдө 9-орунга чыкты. Автомобиль, согуш техникаларын экспорттоо 8-орунду ээлейт. Өнөр жайын өндүрүшү боюнча ал алдыңкы 10 мамлекеттин ичине кирет. Өнөр жай структурасында оор өнөр жай басымдуу кылат. Өнүгүп жаткан тармактары атомдук өнөр жайы, материалдарды өнүктүрүү, так механика, электроника кирет. Түштүк чыгышындагы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас Жерайс штаттары өлкөнүн продукциясынын 80%-ын өндүрүшөт. Энерго балансындагы нефть, газ, жыгач, отун, таш көмүр, спирт пайдаланылат. Нефть өндүрүү боюнча Латын Америкасында алдыңкы орунга чыкты. Тоо-кен өнөр жайы. Бразилия апатит, ниоби концентраттары боюнча дүйнөдө 1-орунду ээлейт. Темир рудасын казып алуу, Берли боюнча 2-орунда, боксит, графит, тантал концентраттарын алуу боюнча 3-орунда, алтын, азбес, калай казуу боюнча 4-орунду ээлейт. Машина куруу өнөр жайы өзгөчө автомобиль, кеме куруу өнүккөн. Жылына 1 миллиондон ашуун автомобиль жана самолет деңиз кемелерин чыгарышат. Айыл чарбасы ар түрдүү. Негизинен кофе, какао, кант камышы, соя, жүгөрү, банан, ананас, пахта өндүрүлөт жана экспортко чыгарылат. Бразилиянын экспорттук товарлары 19-кылымда кофе болгон. Негизинен Сан-Паулу штатында өстүрүлөт. Бразилиянын түштүгү агрардык өлкө, анда дан өсүмдүктөрү өстүрүлүп, мал чарбасы өнүккөн. Негизги азык-түлүк өсүмдүктөрү болуп жүгөрү, фасоль, буудай, арпа, сулуу өстүрүлөт. Транспорты. Темир жолдун узундугу 30 метр квадрат. Жалпы автомобиль жолдорунун узундугу 1,7 миллион километр. Деңиз жолдору аркылуу соода жүргүзүү 90%га ташылат. Ички айырмачылыктары. Өнүгүү деңгээли бардык бөлүктөрүндө бирдей эмес. Өлкөнүн өнүккөн бөлүгү түштүк чыгыш жана түштүк Бразилия. Бразилиянын
Түндүк Борбордук Батыш региону Амазонка ойдуңу Гвиана тайпак тоосунун бөлүгү, Бразилия бөксө тоосунун батыш капталдары, Парагвай Парана сууларына агымынын түздүгүндө жайгашкан. Балдар, биз силер менен бүгүн Бразилия мамлекетине жалпы мүнөздөмө бердик. Силер бүгүнкү алган маалыматтардын негизинде кайталап окуу менен контурдук картага кен байлыктарын, жаратылыш зонасын, климатын түшүрөбүз. Бул болсо биздин үйгө тапшырмабыз. Кийинки сабактан көрүшкүнчө саламатта калгыла. Тентике Өмүралиев атындагы Алмалуу орто мектеби. География сабагы 11-класстар үчүн. Мугалим Шергазиева Эльмира Адылбековна.